Пайgambar алейхиссалам сөккөн дагы эмес, анан сөгүнгөнгө аракет да кылган эмес. Жакшы эмес бул нерсе. Кимде ким сөгүнүп сүйлөп аткан болсо, демек окуп аткан намазы кемчилик деп түшүнүшүбүз керек. Кур'ани Каримде келет, албетте намаз адамды жаман одоно кылык жортун жаман сөздөрдөн кайтарат дейт. Эгерде намаз окуп туруп деле сөгүнүп аткан болсо, анда бул адам намазы чото нито деген сөз. Намазы кайра бир сыйра карап чыгыш керек да. Ошондон тосалбаган намаз, демек бул намаз турбай атат, өлүк намаз деген сөз. Пайгамбарыбыз сөгүнгөн эмес экен дегенди жүрөгүңө сактап туруп баштаганда шуну эстесеңиз сөгүнбөй каласыз. Адамдар өздөрүн контролдой албайм деп айта берет, калп эле сөз, контролдошот. Ата энесинин көзүнчө, сүйгөнүнүн көзүнчө аябай культурный болуп бардыгы. Анан жөндө сөгүнө бергени, булар Кудай Тааланы өздөрү хазырат кыла албай калат да, муракаба деп коет. Кудайым дайыма көрүп турат деген этикат кээде суз болуп калат. Өтө коркунучтуу бул. Кудайым көрүп турат деген түшүнүк адамдан кетип калат деген сөз да. Демек иманда проблем бар деген сөз.